Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү сабактын тақырыбы волейбол ойноо тәсилдери, допты төмөндөн жогорудан кабылдоо. Сабак максаты окуучуларга волейбол оюн әдис-тәсилдерин үйрөтүү, окуучулардын волейбол аркылуу спортко деген кызыгуучулуктарын арттыра отуруп, кабилеттерин дамытуу, окуучуларды икемдүүлүккө, эптиликке жана жылдамдыкка тарбиялөө. Жалпы дене дамытуу жаттығуларын жасайбыз. Волейбол оюнунун кийими: футболка, спорттук шорти, шылык, кроссовка, тизе буунун закымдануудан сактайтын арнайы тизе тангыч кийилет. Волейболдогу негизги турус: аякты ыйык кеңдиги менен коюп, тизе сәл бүгүлөт, бир аякты алга коёт, алга сәл эңкейип, колду шынтак тұсынан бүге ұстайды. Саусактарды жана билезикти допко дурус орналаштыруу. Биринчи тапсырма. Биринчи оюнчулар допты эки кол менен жогорудан бир рет өздеринин үстүнө лактырып, жогорудан эки кол менен допты берүү адисинен әріптесине кайтарады. Ал экинчи оюнчулар допты төмөндөн эки кол менен кабылдап, бирден бир рет өзүнүн үстүнө көтөрөт де, допты төмөндөн эки кол менен кайтарууга тырышат. Кайтарылган допты биринчи оюнчулар кагып алып, тапсырманы башынан баштап орундайт. Белгиленген убакыт өткөн соң оюнчулар рөлдөрү менен ауышат. Тапсырма дәл осулай жалгашат. Тапсырманы орундоо кезинде оюнчулардын допты эки кол менен жогорудан жана төмөндөн кабылдоо кайтаруу техникасы боюнча орундагандары кадагаланат. Допты төмөндөн кабылдап кайтаруу кезинде аяк жартылай бүгүлүү, бир аягын алга, экинчи аягын артка коёт, эки колун төмөн түшүрөт. Допты кайтарган кезде аяктарын бүгүп, сәл төмөн отуруп, эки колун шынтактан бүкпөй лактыруу кажет экендиги жана допты жогорудан кайтарган кезде аяк жартылай бүгүлүү, кол жогору, саусак арасы ачык жана мыкты укталган калпта болуу керек экендиги эскертилет. Допты жогорудан кабылдоо. Допты жогорудан кол менен алакан саусактары аркылуу кабылдайт. Допты саусакпен мыктап устайтындай этип кабылдап, осы әдіспен кері кайтаруу керек. Тыңдагандарыңызга рахмет. Сау болуңуздар.